Саламатсызбы студенттер. Силер менен курулуш өндүрүшүнүн технологиясы жана аны уюштуруу сабагынан мен Исмаилова Нурила Токобаевна. Бүгүн силер менен өз алдынча жүрүүчү крандын жардамы менен курула турган объектинин курулуш планын иштеп чыгуу деген аталыштагы практикалык сабакты өтөбүз. Карала турган суроолор. Биринчи. Өзү жүрүүчү кранды тандоо. Өзү жүрүүчү кранды имаратка байлоо. Кранды шаардагы тар шарттарда курулуп жаткан имаратка байлоо. Монтаждоочу крандын зоналарын аныктоо жана башкы курулуш планды долбоорлоо деген 5 суроону карайбыз. Сабактын максаты монтаждоочу өзү жүрүүчү кранды тандоону үйрөнүп, кранды имаратка байлап жана анын зоналарын аныктоону үйрөнүп, өз алдынча жүрүүчү крандын жардамы менен курулуп жаткан объектинин курулуш планын иштеп чыгуу. Самоходный кран деп өзү жүрүүчү крандарды айтабыз. Булар ошо кандай устройствонун үстүндө жайгашкан, кантип жүрөт, ошого жараша бир нече түрлөргө бөлүнөт. Силер көрүп турган бул кран самоходный гусеничный кран деп аталат. Неге? Мына гусеницанын үстүндө жайгашып турат. Андан кийинки сүрөттөгү кран бул автомобильный кран деп аталат. Автомобилдин үстүндө жайгашып атат. Бул болсо атайын шассинин үстүндө жайгашкан кран деп аталат. Муну шасси деп коет экенбиз. Төртүнчүсү пневмоколесный кран деп аталат. Бул жерде крандын маркировкасы жөнүндө кичине түшүнүк берип кетейин силерге. Мына крандын маркасы КС 55727 экен. Бул эмне дегенди түшүндүр. КС деген кран самоходный, 5 деген цифраны мына жерден алабыз. Мына 5-тин тушунда эмне турат? 25. Бул жүк көтөрүмдүүлүгү 25 тонна дегенди билдирет экен. Экинчи цифра 5 деген мына жерден алабыз. Ходовой устройство 5-тин тушунда А турат. Автомобилдин үстүндө жайгашкан кран автомобильный кран деп аталат экен. Андан кийинки 7 деген цифраны мындан алат экенбиз. Стреласы, жебеси кандай? Жесткой подвеской дейт. Андан кийин 27 деген цифра модель немесин берет бизге, порядковый номер модельди берет экен. А мынау болсо биринчи чыккан дегенди билдирет, 1 деген цифра. Эгер ушунун ордунда башка немелер болсо, канча модернизацияны билдирмек экен. А эгерде тамга буква цифра менен эмес, тамга менен берилсе. А мына жерде акыркы буква болгондо кандай климатта иштетсе болот, ошону билсек болот экен. Курулуш планды долбоорлоонун ирети. Биринчи кезекте биз курулуш планды сызыш үчүн топографиялык планда бизге берилген курулуш жүрө турган аянтты же болбосо курулуш аянтынын территориясын белгилеп сызып алышыбыз керек экен. Андан кийин курулган, эгер ошондой имараттар болсо, курула турган имаратты сызышыбыз керек экен. Андан сырткары коммуникацияларды, инженердик тармактарды сызышыбыз керек экен. Үчүнчү, крандын жайгаштырышыбыз керек экен ордун. Курулуш машинелери жана анын шаймандары кайсы жерде жайгашкан, курулуш конструкциялары кайсы жерге коюлган, технологиялык жабдуулар керек болсо, жана башка материалдарды сактай турган складдарды жайгаштырышыбыз керек экен. Жолду долбоорлошубуз керек. Ал үчүн биз жүктөрдү жана технологиялык жабдууларды ташуунун схемасын иштеп чыгып туруп, ошого жараша жолду долбоорлошубуз керек экен. Убактылуу көмөкчү имараттардын, курулмалардын жана алардын комплекстерин жайгаштырышыбыз керек экен. Убактылуу шаймандарды, кандай байланыштар бар, инженерлик тармактарды кантип туташылган, ошолордун баары көрсөтүлүш керек экен.
Kuruluş gen planı бүткөндөн кийин ошол gen пландын техникалык, экономикалык көрсөткүчүн аныкташыбыз керек болот. Кранды кантип тандап алабыз, аны кандай кылып привязка жасайбыз? Кран техникалык характеристикана жараша 3 параметр менен тандалат. Биринчи негизги параметр бул жүк көтөрүмдүүлүгү, Q деп аталат, тоннада ченелет. Экинчиси крандын жебесинин узундугу L менен белгиленет, метрде ченелет. Үчүнчү бул жүк илгичтин көтөрүү бийиктиги HKL деп белгиленет дагы, метр менен ченелет. Талап кылынган жүк илгичтин көтөрүү бийиктиги төмөндөгү формула менен аныкталынат экен. H требуемый, H опора плюс H запас, H элемента, H страповки дейт. HO деген бул орнотуу бийиктиги. Монтаж кайсы жерде кран турган деңгээлден канча бийиктикте жүргүзүлөт. H запасы жүктү көтөрүп жылдыгы мезгилинде каралуучу атайын запас бийиктик болуш керек. Ал 50 сантиметрден же болбосо жарым метрден кем болбош керек. H элемента бул монтаж болуп жаткан элементтин бийиктиги. H страповканын бийиктиги. Кийинки аныкталына турган нерсе бул жүк көтөрүмдүүлүк. Крандын жүк көтөрүмдүүлүгү ошол имаратка коюла турган эң оор конструкциянын салмагы, ага жүк түзмөктүн салмагын кошот экенбиз. Жана кошумча шаймандар боло турган болсо, ошолорду коштуруп аныктайт экенбиз. Бул эмне дегенди билдирет? Масса грузозахватного приспособления жүктү крандын курууна эмне менен илип атабыз? Атайын строптор бар, траверсалар бар, ошолордун салмагы. Андан сырткарына дополнительный кошумча шаймандар деген эгер бийик жерде фермаларды неме кыла турган болсок, алар узун длинномерный конструкцияларды монтаж кыла турган болсок, кран көтөргөндө алар ары бери жылып кетиши мүмкүн. Ошону кармаш үчүн атайын расчалкалар болот. Алар дагы веси болот. Ошого окшогон шаймандардын веси дагы сөзсүз түрдө кошулуш керек. Бул схемада крандын айлануу огунун борборунан көтөргөн жүктүн оордук борборуна чейинки аралыктын графиги деп аталат. Мына график будан эмнени билсек болот? Жебенин узундугу, мына стреласы деп атат, канчалык бийиктеген сайын крандын жүк көтөрүмдүүлүгү ошончолук азаят. Мына көрүп атасыңарбы? Канчалык бийиктеген сайын жүк көтөрүмдүүлүгү ошончолук азаят. 0,5 тонна. Мына жерде 1,75. Ошондой эле жүк илгичтин бийиктиги, мына высота подъема крюка канчалык бийиктеген сайын стрелабызы жебенин узундугу ошончолук кыскарат. Биз кранды тандап алып атканда зданиянын, значит, узундугун, же болбосо ширинасын, высотасын сөзсүз түрдө эсепке алышыбыз керек экен. Бул схемадан биринчи высота подъема крюканы дагы аныктап алсак болот экен. Мына жана мен айтып өткөн зданиянын өзүнүн немеси высотасы ногул запас 50 сантиметрден кем болбош керек деп атабыз. Монтаж боло турган конструкциянын высотасы и мына бул строптун высотасы. Шуну таап алсак болот экен. Андан сырткары привязка жасап атабыз. Кран менен зданиянын ортосундагы аралыкты таап атабыз. Ал аралык эмнеге барабар экен? Биринчи, крандын айлануу, мына жерде ось кетип атат, кран ушул жерден айланат, бияка бурулуп, мына жерден груз алып, анан ошол грузду бияка бурулуп, бияка жеткизип атат. Немеге, монтажный зонага. Ошол бурулган немесин табышыбыз керек. Крандын айлануу бөлүгүнүн эң чоң радиусун алышыбыз керек экен. Мына RP деп атабыз. Андан кийин жакындашуу габарит деп коет. Зданиянын эң сырткы бөлүгүнөн крандын ошол айланган поворотный немесине чейин, частька чейин канча калыш керек.
Стреловой крандар 1 метрден кем болбош керек бул аралык. Андан кийин А деген кошулуп атат. Бул А эгер зданиянын мына осу боло турган болсо, ушул осьтон циркты дуалга чейинки аралыкты алышыбыз керек экен. Силер өзүңөрдүн проектиңерде зданияңар бар. Крандын мына поворотный платформасы бул технический характеристикаларында берилет. То есть кран справочник бар, атайын курулуш крандары деген. Ошол кранда тандап алган краныңардын маркасы менен карасаңар, ошол жерде грузоподъемности канча, стреласы канча, высотоподъемасы канча и поворотный неменин бөлүктүн размери менен берилген. Ошол жерден алып эле таап коебуз. Зоналарын алыпташ үчүн биз биринчи кезекте жумуш зонасы же болбосо рабочий зона деген эмне ошону билишибиз керек. Рабочий зона, жумуш монтаж зонасы деп дагы аталат. Бул крандын жебеси жеткен сызыктын ичиндеги мейкиндикти айтат экенбиз. Өзү жүрүүчү крандар үчүн монтаж зонасы ар бир крандын токтоп иштей турган жери үчүн көрсөтүлөт. Кийинки түшүнүк кооптуу зона деп аталат. Бул кооптуу зонаны могу формуланын жардамы менен аныктасак болот. Бирок мен өткөн сабакта силерге айтып кеткенмин. Өзүнүн нормалары бар, ошол нормалар менен дагы аныктайбыз. Эгерде курулуп жаткан имараттын бийиктиги 10 метрге чейин болсо, анда кооптуу зонаны 4 метрге барабар деп алсак болот экен. А эгерде курула турган зданиянын бийиктиги 20 метрге чейин болсо, кооптуу зонаны 7 метрге барабар деп алсак болот экен. Кран иштеп атат. Самоходный крандын стоянкаларына СТ2, СТ1 деген стоянкалары кран ушул жерде туруп иштейт экен. Крандын стреласы жеткен зона мынага. Крандын стреласы жеткен зона, лишь рабочая зона же болбосо эмне деп атат? Монтажная зона деп атат. Ушул эле жерде дагы мындай зона көрсөтүлүп атат, мына 2 менен. Бул эмне экен, 2? Эгерде ушул курулуп аткан зданиядан жүк түшүп кетте турган болсо, ошол жүктүн түшө турган зонасы экен, бул дагы кооптуу зонага кирет. Ал эми эң сыртынан кеткен мынагы 4-чүсү опасная зона деп аталат, атайын флажоктор менен белгилеп койгон. Бул эгерде жүк монтаж болуп аткан мезгилде түшө турган болсо, ушул зонанын ичинде түшөт экен, ошон үчүн кооптуу зона деп аталат. Шаарда, тар шарттарда монтаж жумуштары жүргүзүү монтаж с колес же болбосо монтаж с транспортных средств деген ыкма менен жүргүзүлөт. Бул деген эмне? Атайын бир жерге склад кылып, открытый площадкаларды, конструкцияларды кое турган шарт жок, тар жер, ошон үчүн машиналар келет дагы ушул жерде туруп эле кран машинанын үстүнөн түшүрбөй туруп эле алып туруп монтаж зонасына конструкцияларды жеткизип берет экен. Бул мезгилде эмне болуп атат? Багы жер тар болгон үчүн ушундай болуп атат. Кран немеден жана айтып атабыз 1 метрден кем болбош керек деп. Бул тар немелерде, шарттарда 70 сантиметрден кем болбош керек. 70 сантиметрге чейин аралык болсо болот. Андан сырткары немесине карашыбыз керек. Вылет стрелады жебенин узундугуна карап, ошо немеге застройкага, курулуп аткан зданияга жакын койсок болот экен. Сөз куруу болбош үчүн мына көрсөтөлгөн стесненный условияларда кичинекей немедеги жүк көтөрүмдүүдөгү мындай кичинекей крандарды пайдалансак болот экен. Бул дагы бир мисалы, мына көрдүңөрбү? Крандар шартка жараша кичинекей, жүк көтөрүмдүүлүгү да азыраак болот, соответственно, и немеси дагы, габарити дагы азыраак болгон крандарды пайдалансак болот экен. Бул жерде көрүп атасыңарбы, кран эмне болуп атат? Зданиянын ичинде. А мына жердечи өздөрү жогоруга көтөрүлүп чыга турган атайын крандар бар. 1 этажды бүттүбү,
этаждын üstüne чыгып алып, кийинки этажды монтаж кылышат. Мындай тар жерлерде көрдүңүзбү, габаритте кичинекей, ошон үчүн батып атат. Болбосо заводдун ичине дагы кирип монтаж кылыш керек болот экен. Курулуш башкы планын долбоорлоо кандай ирет менен аткарылат? Өзү бул планды сызууда масштаб болот атайын. Зданияңардын габаритине карап тандап алышыңар керек силер өзүңөр масштабты. Немеде масштаб 1-200-гө, 1-500-гө чейинки масштабта сызса болот. Биринчи кезекте генпланга курула турган курулуш аянтынын аянтын тандап алабыз дагы, ошого курула турган имараттын аянтын мындай кылып сызып алабыз. Андан кийин крандардын мына жерде крандын токтотуп монтаж иштерин аткаруучу орундарын тандап алышыбыз керек. Бул жерде просто башынный кран көрсөтүлгөн, а самоходный болгондо жанагындай кайсы жерде туруп стоянкаларын көрсөтүшүбүз керек. Анын монтаж зонасын көрсөтүшүбүз керек экен экинчи кезекте. Андан кийин конструкцияларды кое турган, бетон растворлорду кабыл ала турган ачык жайларды көрсөтүшүбүз керек. Мына ачык площадкалар. Мына жерде бетондорду, растворду кабыл ала турган жайлар. Андан сырткары курулуш материалдарын сактай турган навестерди, складдарды жайгаштырышыбыз керек экен. Алардын жанында сөзсүз түрдө өрт коопсуздугун караучу үчүн пожарный щиттер болуш керек экен. Ошол складдардын жайгаштырылышына карап, мына жерде убактылуу имараттарды жайгаштырып атабыз. Бул жерде складдардын жайгашуусуна карайбыз дагы убактылуу жолду долбоорлоп атабыз. Жолдор круговой болуш керек. Бир жактан кирип, бир жактан чыгып кетиш керек. Мына жерде көрдүңүз, двусторонний болуп көрсөтүп атат. Бияктан кирип атат, бияктан чыгып атат. Ошого жараша жолуңардын ширинасы алынат. Мына жерде атайын токтоп туруп разгрузка жасаш үчүн мына жерде площадка каралып атат. Инженердик коммуникацияларды көрсөтүшүбүз керек экен. Мына мисалы үчүн теплосеть каяктан кетип атат, суу каяктан келип атат. Мына жерде канализация кайсы жерде кетип атат. Мына жерде пожарный гидрант турат. Ушулардын баарын коюп чыгышыбыз керек экен. Размерлерин коюшубуз керек. Мына көрдүңүз, временный зданиялардын размери, курула турган зданиянын размери коюлуп атат. Жолдун радиус округлениясы көрсөтүлүп атат. Размерлердин баардыгы миллиметрде коюлат, билесиңер. Убактылуу имараттар, складдардын размерлери, аянттары баардыгы расчёттун негизинде чыгыш керек. Кийинки сабактарда ошол расчётторду жасайбыз. Мында дагы бир стройгенпландын примери. Бул дагы бир стройгенпландын примери. Андан сырткары стройгенпланда сөзсүз түрдө условно обозначениялар болуш керек. Жана ошол жердеги убактылуу зданиялардын аттары болуш керек. Силерге суроо, задание аткара турган иш. Өзүңөрдүн берилген вариантыңар боюнча берилген имараттарыңар бар. Ошол имараттыңардын габариттерине карап туруп, кранды тандап аласыңар. Тандап алган краныңарды өзүңөрдүн имараттыңарга привязка кыласыңар. Привязка кылып бүтүп, ошонун негизинде стройгенпланды до конца иштеп чыгасыңар.